Эркектин планын уккан аял киши эмне кылат? Биринчиден дарегин тактап алат, адресин, локациясын анык түрдө билип алат. Кудайдан эмне сураш керек, эмне сурабаш керек экенин билип алат. Мисалы, эркек киши планын айтты, машина алам деп. Аял киши ошого карата дуа кылышты баштайт. Машинанын дагы жакшысы болсун, мындай болсун, андай болсун, свети мындай болсун, Аллахым күйөөмө берсин деп анык түрдө айтканды баштайт. Эгерде акылдуу аял боло турган болсо, дароо биринчи налып же акыл үйрөтүштү баштабастан дуа кылышты баштайт. Күйөөсүнө жардам беришти баштайт. Эркек киши билип турат, арка алдын карап туруп иш кылат. Дароо бир нерсени чечим чыгарыш үчүн 3-4 түрдүү ойлонушту баштайт. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бар. Пайгамбарыбыз Аллах табарак ва тааланын элчиси да, ортодогу элчи. Адамдарга жакшылыкты, жамандыкты бүт адаларамды үйрөткөн. Ислам динин жетишине себепчи болгон. Аял киши дагы элчи сыяктуу. Эгерде ал жакшы аял болсо, Раббысынан, Кудайдан ушунчалык корккон таква аял киши боло турган болсо, ал чындыгында өзгөчө аял болуп эсептелет. Ошондуктан да кээ бир нерселерди айта турган аялдар бар, айтпай турган аялдар бар да. Кээ бир аялдар бар, ал акылдуу, даана, түшүнүктүү, ага кааласаң айтасың да. Биринчи проблема келгенде ошо жубайың эсиңе түшөт. Ага чуркап барасың, ал кеңеш берет. А кээ бир аялдар бар, аларга эч нерсе айтыштын кереги жок. Алар жалаң буттан тартат. Ошондуктан акылдуу, даана болгонго аракет кылыш керек.